Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Biz Жалал электр энергия сатуу ишканасынан келдик. Жалал-Абад шаардык электр энергиясын сатуу ишканасынын кызматкерлери электр энергиясын үнөмдүү пайдалануу үчүн элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келишүүдө. Закиржан Нишанов Жалал-Абад шаарындагы электр энергиясын үнөмдүү пайдалануучулардын бири. Ал кышында үн кара отун менен жылытууларын эске алып, 2 ай мурун эле көмүр алып койгон. Жүзө көп төлөрдүм. 500 сом, 600 сом болсо азыр Көмүрдү алып кышка даярдыкты көрүп койгом. Азыр токту өтө экономдоп иштетип жатам. Мурда 500-600 сомдон төлөсөм, азыр 200-250 сом гана төлөймүн. Электр энергиясы газ жокто гана иштетем. Мүмкүн чайга гана. печкада кайнап. Коммуналдык кызматтар үчүн төлөмдөр бул ар бир үй бүлө үчүн маанилүү чыгым. Электр энергиясы жылуулук үчүн айрыкча кышында эң кымбат болуп калат. Андыктан ар бир электр тогун колдонуучулар аны үнөмдөө менен үй бүлөнүн кирешесине чоң пайда алып келет. Үнөмдүүрөөк пайдаланасыз электр. Мону окуп койсо 12 жолу бар. Бу жерде жазылган, көрсөтүлгөн. Экономит эткиле деген. Обязательно. Экономка масен пулучу. Ооба, сизге дагы жакшы чөнтөгүңүзгө, бизге дагы жакшы. Каладагы көп кабаттуу үйлөрдүн айрымдары жашоочулар тарабынан электр мештер аркылуу жылытылат. Бул күнкү электр энергиясын үнөмдөөгө чакырган рейд учурунда үйлөрдү жылуулап, керексиз убакытта электр приборлорун токтон ажыратуу сунуштары айтылды. Түшүндүрүү иштери аябай жакшы жүрүп атат. Бул нерсе биздин жашаган көп кабаттуу үйүбүз борбордук жылуулук түйүнү уланбагандыктан электр печкасы менен жылытабыз үйдө. Эми атуу катары электр энергиясын үнөмдөөгө аракет кылабыз. Керексиз убакытта өчүрүп турганга жана мына подъезддеги лампочкаларды бош убактында тез көзөмөлдөп өчүрүп турганга, подъезддерибизди жылуулаганга аракет кылабыз. Калк боюнча кабыл алуусу жакшы, түшүнгөндөр кышка даярдыктары боюнча дагы маалыматтарын беришип атышат. Анан учурдан пайдаланып, жалпы шаарыбыздын тургундарын ушул келе жаткан күз-кыш айларын электр энергиясын үзгүлтүксүз өтүш үчүн, ушул ийгиликтүү өтүш үчүн жалпы электр энергиясын үнөмдөп, кышкыга жылытуунун альтернатив түрлөрүн өтүп, ушу көмүр, отундарын жакшылап камдап, ошол кышка жакшылап даярдыктарын көргөн болсо, бизге дагы, элибизге дагы ошол келе жаткан күз-кыш айларын ийгиликтүү өткөнгө жеңилирээк болот болчу. Белгилей кетсек, электр энергиясын колдонуу кескин түрдө өскөн. 1 сентябрдан 12 сентябрга чейин Жалал-Абад облусуна 33 миллион 632 миң 64 киловатт саат лимит берилген болсо, 38 миллион 313 миң 856 киловатт саат колдонулуп, 4 миллион 681 миң 800 киловатт саат ашыкча колдонулган. Электр энергиясын үнөмдөөгө чакырган рейд облустун бардык район шаарында өткөрүлүп жатат. Бактыгүл Тишебаева, Бурканбек Матов, Жалал-Абад шаары.